Бул Матраимов менен байланышы жок кайсы саясатчы бар азыр? Мен кыргыз спортун көтөрүш үчүн Матраимовго чейин дагы өтө көп адамдар менен байланышкан. Кыргыз спортчуларына көп нерсе керек экен, өкмөттөн сырткары. Эң чоң байланышы бар, мен жоон тизмени айтпай эле коеюн, бир эки китти айтып коеюн, майда балыктарды айтпай. Мына баш прокурор Зулушев, сиз өзүңүз кандосу болуп, уча тартып, туулган күнүңүздө Райым Досунгеги чейин жебей тургула деп отурбадыңыз беле? Сиз Зулушев мына 3 жылдан бери отурасыз прокурор болуп. Көрбөй калдыңыз бегер, чоң кылмышкер болгон болсо ал киши. Кече муфтиятты ачып атканда эле кармап албайсыз беле? Мына бизди Жеңишбек Шерматович көздү беден алып кеттиңиз. Прокурорлор кылмышты жаап атат дегенде. Эки прокурорду алып кетип, анан ошондой адамдарга күчүңүз жетпей калды. Мына баш прокуратурада 700 000 долларды алып, казино ойноп отурат, сейфтен алып чыгып. Ошол үчүн да моралдык акылыңыз жок болчу ошол жерде отурганга. Мына ишкерлердин бардыгына мыйзамсыз иш козголуп атат. Баш прокуратура президенти Ташиевди жаман көрсөтүп атасыз. Мына бүгүнкү күндө прокуратурада жылына 300 адам мыйзамсыз иш козголуп, жогорку соттон акталып атат. Мына 3 жылдан бери отурдуңуз, 900 адамдын тагдыры менен ойнодуңуз. Мына урматтуу депутаттар, баш прокурор 1 жылда бир келип отчет бериш керек мыйзам боюнча. Өзүнүн прокуратурасына эле журналисттерди чакырып отчет берип койду. Токтоткон жок бизди. Кыргызстанда кыргыз эли Садыр Жапаров. Кийинки урматтуу кыргыз элим, мен дайым мамлекеттин саясатын колдоп, бардык мыйзамдарды колдоп келдим. Конституцияны колдодум, кумтөрдү колдодум, бүт баарын колдодум. Желекти колдодум, кемпирабадты колдодум. Эмне үчүн? Сизлерге барганда айтасыңар, президентти колдо деп, Ташиевди колдо деп. Мына колдодум силер айтканды. Мына итөгүндө ушундай болуп атат. Бирок бүгүн орозодо мен силерден кечирим сурап коеюн. Өзүмдү төрөгөн апам, бир туугандарым, эй бала, мына казинону колдоо дегенине карабай, мен мамлекеттин экономикасы, президенттин саясаты, мамлекеттин өнүсү деп колдодум эле. Ошол казинону колдогом кечирип койгула, урматтуу кыргыз элим. Мен туура эмес кылып койгон экенмин. Эмнеге Акылбек Жапаров келип айтты? Колдогула, 2 миллиард жылына түшүрөбүз деп. Кече карасам 100 миллион түшпөптүр. Акылбек Жапаров 2 миллиардты баарыбызды алдаган үчүн колдоп койду. Мен өкүнүп атам. Казинону колдогон үчүн мен аркага тартам. Кечирим сурайм орозодо. Ушул нерседе ушул жерде кылдым, ушул күнөөнү ушул жерден кайра тууга келтирип кечирим сурап атам. Анан кийин урматтуу төрага, эми болор болду. Мына Өмүрбек Бакиров менен Алимжан Фаркат Алимжановдон берекке караганда бүгүн 10-депутат кетип атат. Сиз келгенден бери 10